Assalamu alaikum, урматтуу мусулман туугандар. Ал эми мусулман болуп туруп, мусулманчылыкка амал кылбаган, Аллахтын айтканын кылбаган, аалымдарды урматтап, сыйлабаган, алардын айтканын кылбагандар силер урматтуу эмессиңер. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, аалымдар менин мураскорлорум деген. Ал эми kim ağalımlardı sıylasa, beni sıylattır degen. Alemi kimde kim ağalımlardı sıylabasa, beni sıylabagan menen barabar degen. Emi kim sıyladı, kim sıylabadı, söz esin tabi. Jana oşonda ele ağalımlardı sıylabagan adamlardın üyünün İslam dinine kızmat kılıuçu, Allah'tı razı kılıuçu, ata enesini razı kılıuçu adamlar çıkmaydı. Ата энесин разы кылуучу адамдар чыкпайт. Ошондуктан айтайын дегеним, биринчиден устаздардын, аалымдардын сөзүн бурмалабай, кыскартпай, жарым жылаңач болуп сүрөттөргө, видеолорго койбоңуздар. Экинчиден, чындык чыркыратат дегендей, устаз жарым жылаңач болгон аялдардын айынан эмне болгонун айтып жатса, алар соттошуп жатат. Ошол соттошуп жаткан жарым жылаңач болуп жүрүп, эгерде өлүп кала турган болсо, ошол аялдардын жаназасын имамдарга айтар элем окубасын. Келерки муунга сабак болсун. Себеби Аллахтын алдындагы сотто эч ким бири-бирине жардам бере албайт.